Угар Замат Дендароо болдум. Президент Садыр Жапаров вебкам иши боюнча соттолгон Даниэль Ажиевдин түрмөдөн чыккандан кийин тик учак менен учуп кеткени тууралуу комментарий берди. Анда ал Ажиевдин апасы WhatsApp номуруна видео менен кайрылып, келини 4 баласы менен кыйналып, жашоосу оорлоп кеткенин айтып, баласына ырайым берүүнү суранганын белгиледи. Мен боорукер адаммын, чындап эле ишенип ырайым бердим. Бир эле Ажиевке эмес, ошол күнү жалпысынан оор эмес кылмыш кылган 75 соттолуучуга ырайым бергем. Анан эле мага Ажиев түрмөдөн тик учак менен учуп кетип жатат деген кабар келди. Дароо ошол замат тик учакты кайра артка кайтартып, учкан ордуна кондурдук. Ошентип Ажиев машина менен үйүнө кетти. Тик учак менен учуп кетти деген маалымат чын. Бирок 15 мүнөт өтпөй учакты артка кайтартып, учкан ордуна кондурганбыз, дейт Жапаров. Ал эми учакты ижарага берген өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эч кандай күнөөсү жок экенин айтып, күндө эле өзгөчө кырдаал боло бербесин. Тик учактар коммерциялык буйрутмаларды дагы аткара берерин белгиледи. Ал эми Ажиев темасына кайтып келсек, мен дагы Угар Замат Дендароо боло түштүм. Апасы итке минип калдык деп ыйлап атса, баласы болсо түрмөдөн тик учак жалдап учуп атса, мени алдаган экен да деп. Негизи менин боорукерлигимден жана жумшак мамиле жасаганымдан көптөрү пайдаланышат, бирок көпкө узашпайт. Жумшак кишилердин катуулугу кармаса, таптакыр жазылбайт эмеспи, дейт президент. Жапаров абактагы акын Аскат Жетиген боюнча суроого да жооп берип, кимди чыгарышты, кимди чыгарбашты ал тандабай турганын айтты. Ким ырайым сурап арыз менен кайрылса, анын негизинде чечим чыгарарын белгилеп, арыз менен кайрылса аны да караганга даярбыз деди. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Уулум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келейтамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун.